Мен Камбарали кызы Гүлназ, номер 17 Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебинин орус тили жана адабияты мугалими болуп, 20 жылдан бери эмгектенип келем. 20 жыл аркама кылчайып карасам, көп максаттарды коюп, аларга жеттим. Ооба, мен мугалиммин. Мугалим болгонума дайыма сыймыктанып келем. Ар окуучунун өзгөчөлүгүнө карап, ар тараптуу позитивдүү тарбия берем. Акыркы жылдардагы негизги тенденцияда китеп окуунун коомдогу ролунун төмөндөшү, китеп окуу маданиятынын формасынын жоголуп баратышы ойлондурат. Бирок ошол эле учурда окуу көндүмү, универсалдуу техника катары билим берүүнүн социалдаштыруунун жана инсанды өнүктүрүүнүн эң маанилүү куралы бойдон калууда. Санарип сөзү 7 тамгадан турган, 7 областты камтыган. Ар бир тамгада билим берүүдөгү эбегейси зор көндүмдөр жатат. Санарип билим берүү. Мугалим да заман талабына айык санарип болушу керек. Ар түрдүү ыкмалар, стратегияларды билүү. Окуучуну сабакка кызыктыруу үчүн ар тараптан изденем. Ошондуктан менин окуучуларым ар күнү жаңы ачылыш боло турганын күтүп, жаңы билимдерге умтулуп келишет. Начар өздөштүргөн окуучу менен иштөө. Баланын окууга болгон кызыгуусун арттыруу үчүн мен аларды колдоп, скаффолдинг аркылуу билимин тереңдетип, кадамдан кадамга өбөлгө түзөм. Алдыңкы окуучулар менен иштөө. Класстагы окуучуларга билим берүү менен алардын жөндөмүн арттырып, сабакка да кызыктыруу үчүн кошумча тапшырмаларды беремин. Республикалык тестке, олимпиадаларга даярдоо. Окуучунун 11 жылдык окуусунун натыйжасын баалоочу жалпы республикалык тестке даярдоодо окуучунун тандаган кесибине ылайык ийгиликтүү даярдоо мугалимдин изденүүсүнөн, билиминин жогорку деңгээлде болуусунан көз каранды. Илимге үндөө. Кыргызстандын илимине салым кошчу окумуштууларды даярдап, окуучуну илимге багыттап, бала чагынан жан дүйнөсүнө илимди сиңирүү керек. Позитивдик тарбия катаал эмес. Жана ар бир окуучуга инсан катары урматтоо менен мамиле жасалат. Качан гана окуучу өзүн өзү урматтаганда, башканы да сыйлап урматтай алат. Ал эми менин мугалим катары ураным элге кызмат кылып, журтка жарамдуу, өлкөгө керектүү инсанды тарбиялап окутуу эбегейсиз бакыт, улуу дөөлөт деп билемин. Ар областтан куралган санарип сөзү аркылуу мен санарип мугалим болуп, мыкты инсанды тарбиялаймын. Эң негизгиси, мен окуучуну сабакка эле окутпастан, ар тараптуу өнүгүшүнө, инсан катары калыптанышына, алган билимдерин жашоодо колдонуусуна, келечекте өз кесибин туура тандоого өбөлгө түзөм. 13 жылдык эмгеги менен элге таанылган Оогантала жааматтык мультимедиасы менен өсүп келе жаткан муунга өз оюн туура айтууга, лидер болууга, медиа сынчыл, адилеттүү болууга тарбиялап келемин. Ооба, мен издеп куткаруу курсунан баштап, лидер айым курсуна чейин окудум. Баары болуп 23 сертификаттын ээси болдум. Алган ар бир билимимди окуучум үчүн жумшадым. Мен тарбиялаган ыктыярчылар, окуучулар азыркы күндө чет мамлекеттерде билим алып, окуган окуу жайынын лидери болуп жүрүшөт. Мен бир эле мектеп окуучу, мугалим гана болбостон элдин кызына айландым. Элден алган алкышым, элдин мага болгон ыраазычылыгы мен аткарган ишимдин жемиши деп билемин. Ошондуктан элим үчүн ак кызмат кылууга ар дайым даярмын. Тынбай эмгектенүү менен мен 2018 жылы жылдын мыкты мугалими кароосунагынын райондук турунун 2-орунун ээледим. Көптөгөн эл аралык республикалык кароосунактардан жеңүүчү болдум. Жалпысынан 28 ар түрдүү грамоталарды алдым. Кыргыз Республикасынын Билим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Маданият, тарых, спорт министрлигинен тартып, областтык, райондук, акимдин, айыл өкмөттүн, мектептин грамоталарын алдым. Ар бир жеңишимдин артында уйкусуз түндөр, нечендеген эмгектер жатат. Ал үчүн кесиптештеримдин, медиа айдыңындагы мыкты инсандардын, элимдин кадыр баркына ээ болдум. Негизгиси мен мугалиммин. Демек менин дагы да алдыга карай максаттарым арбын. Мен окуткан ар бир окуучу мамлекетке кереги жараган мыкты инсан болот деп ишенемин. Анткени мен ошондой инсандарды окутуп, тарбиялап жатамын.